спектакль жөнүндө оюңуздарды айтып, анан кичине маек берип койсоңуздар, Менин аты жөнүм Азимбайлуу Сапарбай, Ош мамлекет социалдык университетинин 2-курсунун студенти. Бүгүнкү иш-чара боюнча айтып өтсөм, бул өтө жогорку деңгээлде болуп өттү. Тарбиялык маанизи жогору. Арулан кризистик борборуна чоң рахмат. Ушундай иш-чараларды өткөзүп, элдин сабаттуулугун жоюп, кызыл дагы бир жолу мындай кылмыш катары экенин далилдеп бергендиги үчүн чоң рахмат. Юсаидке дагы чоң рахмат. Ушундай иш-чараларды, жакшылык нерселерди өткөзүп жүрө берсин. Чоң рахмат, сиз дагы айтып кетсеңиз. Мен Шайдилла кызы Динара, Ош мамлекеттик социалдык университетинин 2-курсунун студентимин. Юсаидке жана анын канаты болгон Арулан кризистик борборуна чоң ыраазычылык билдирем. Анткени бүгүнкү күндөгү эң негизги глобалдык проблемага айланып бараткан кызыл акчу маселесин козгоп, ошол нерсе шариатта дагы, биздин Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген мыйзамда дагы жок экендигин, ал күнөө экендигин айдан ачык кылып бизге спектакль аркылуу өтө чоң тарбиялык таасир берип көрсөтүп беришти да. Мен сиздердин бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Жана Юсайд биздин гана Орто Азия, Кыргызстанда гана эмес, Америка бүт дүйнө боюнча бүт ушундай элдерге туура тарбиясын көрсөтүп, туура жагын көрсөтүп, жардам берип жүрө берсин деген тилегимди айтам. Чоң рахмат. Сиздердин оюңуздардыча ушундай элдерге спектакльди коюп, жерлерге да таркаткан пайдалуу экенби же кандай метод менен ушундай өткөн жакшы экен деп ойлойсуздар? Жаштарга жетиш үчүн же ушул? Жаштарга ушундай жол менен таркатуу деле менимче бир жолунан туурага деп ойлойм. Анан дагы буну будан да башка жолдор менен жеткизип, дагы көп уюштурса, менимче дагы жакшы болот эле дейм. Алгачкы эле айтарым, мен сүйүнгөнүм ушул студенттерди драм театрга же филармонияга же бир стадионго чакырып эмес, себеби студенттерди алар убактысын коротуп, азыр сессия убагы, экзамендерге даярданып жүрүшөт. Акчасын коротуп, убакыт коротуп барышат. Анда дагы кызыккандар барат, кызыккандар барбайт. Ал эми сиздерге окшоп мына жатаканаларга бүт ар түрдүү ушундай коомдук жерлерге өзүңүздөр келип, өзүңүздөр көрсөтүп, ыраазычылык билдирип, ушундай футболкалар менен келип, сон кылып ачып бергениңиздер, бул эң чоң жетишкендик, эң чоң иш-чара, сонун тарбиялык таасири тийип, жана бунун жыйынтыгы болот деп ойлойм. Мындан сырткары интернет булактарына, жана да баягы кыска роликтер менен, Facebook'та, ошондой электрондук түрүн дагы, бүт ааламга таркачуу түрлөрүн да жасасаңыздар, зор ийгиликке жетишесиздер, жана Кыргызстандын ал эле эмес, Кудайдын дагы соопчулугуна ээ болосуздар деп ойлойм. Сиздерге да чоң рахмат, ийгилик. Товарищ. Что, как они?